зданияларда көрсөттүк э. Баягы кулап калышы да мүмкүн да, артынан зак тээп турат. Анан ушу жада калса окуучулар тамактана турган жерибиз дагы бирөөнүн үйүн арендага алганбыз. Ага биз аренда төлөйбүз. Окуучулардын тамак ичкенге мындай эми туруп ичишет. Өзү чай менен булочка берилет. Аны дагы туруп ичип, ошол жерде ушу убакыттын аралыгында ичип чыгып кетишет да. Эми бул корутундуу боюнча ошол негизинен мектеп болгондуктан министрлик, билим берүү министрлиги көзөмөлгө алып, ошону аткарышын жоопкерчилигин ошо өздөрү алышат. Билим берүү министрлиги жанагы мамлекеттик курулуш агенттиги менен жакшы анализдей жатышат. Мисалы үчүн, эмне себептен кайсы мектеп 2019-га планга кирип атат? Биз аны так билбейбиз да, ушуга чейинчи эмне, кайсы параметрлер менен. Мындай отуруп туруп эле бир айдын ичинде сүйлөшсө болот да, анализдепчи, ушул мектепти курабыз, бул мектепти келерки жылы курабыз депчи. Биз мына депутаттар чыгып кел деп, министрди кел десек, бүгүн да мына келген жок да. Өзүнүн жумушу ал. Карап, көрүп, мына өткөрүш керек. Мына кайсы мектепке кандай жардам керек деп анализди жасаш керек. Өткен жылдан бери кайрылып жогорку кеңешке да кайрылганбыз. Андан кийин азыр капиталдык курулушка быйыл тапшырылды. Кол коюп кабыл алдык деген кагазды алдык. Эми үмүтүбүз чоң. Депутаттар азыр аябай оор акыбалда экен. Быйылкы жылы акча бөлүнгөн жок дегендей болуп атат. Эми кандай болот билбейбиз. Жоқ. Есть единый счет. Она не государственная.